Кыргызстанда Коомдук фонд СТО тарабынан уюштурулган чоңдорду окутуу декадасы өтүп жатат. Анын алкагында Хелбетас уюму семинар өткөрдү. Иш-чарага чоңдорго билим берүү багытында иш алып барган өнөктөштөр, иш берүүчүлөр жана эксперттер катышып, чоңдорду расмий эмес окутуу жаатындагы маанилүү маселелерди талкуулашты. Помотали головы, то не устроил, это не устроили, пришли домой. Семинарда расмий эмес билим берүү секторун өнүктүрүү, иш берүүчүлөрдүн жана окутуучулардын муктаждыктары, ошондой эле гендердик жана социалдык теңчилик маселелери каралды. Биздин бүгүнкү иш-чарабыз негизи Кыргызстанда азыр өтүп жаткан чоңдорго билим берүү декадасынын алкагында өткөрүлүп жатат. Иш-чараны уюштуруучу биз швейцариялык Кыргызстанда көндүмдөрдү өнүктүрүү чебер деп аталган, мына биякта көрүнүп жатат, чебер деп аталган долбоор чыгып атат. Негизи бул иш-чара практикалык семинар форматында өткөрүлүп жатат. Буга мамлекеттик, жеке сектордун катышуучулары катышып берип жатышат. Талкуулоонун негизги темалары ошол азыркы учурда чоңдордун билим берүүсүндө кандай көйгөйлөр бар. Уюштуруучулар ар кандай тараптардын биригип сүйлөшүүсү жана биргелешкен аракеттердин маанилүүлүгүн белгилешти. Бул талкуу билим берүүдө бар көйгөйлөрдү чечүүгө жана келечекте натыйжалуу жолдорду табууга өбөлгө түзөт. Кандайдыр бир себептер менен кесибин жоготкон же иштен кыскарган же жаңы кесип алгысы келген улуу муундагы адамдарды кандай окутуу жолдору кандай, аларды кандай иш менен алек кылуу жөнүндө иш-чара болуп жатат. Бул абдан жакшы нерсе. Бизден эле ушу менин оюмча ушу биздин республикада, мүмкүн башка республикаларда да бар, ушу кесипке профориентация деп коет да, кесипке багыт берүү бир аз жайыраак, жакшыраак анча жүрбөгөн себебинен ушул адамдар мына кесипти туура эмес тандап алышат экен да, жогорку окуу жайына. Белгилей кетсек, иш-чара Швейцария өлкөсүнүн колдоосу менен ишке ашырылып жаткан чебер долбоорунун алкагында өткөрүлдү. Иш-чаранын жүрүшүндө жумушсуздук көйгөйү да көтөрүлүп, катышуучулар чоңдорду окутуу программалары аркылуу иш менен камсыз кылуу зарылдыгы боюнча пикир алышты. Дастан Жолдошев, Жумабек Ногоев, 7 канал.